Азыр шаарда 500 миң адам бар дейбиз да, мындай айтылып жүрөт. Ошо 500 миң адамды азыр ошондо сиздерде канча автобус тейлеп атат азыр? 500 миң адамды бул автобустар тейлейт деген жок, болбойт. Шаар боюнча 48 линия бар. 48 линия шаарда иштеп атат. Региондордон келип, биз ошонун 4 линиясын неме кылабыз. Тейлейсиздер. Тейлейбиз. Бул деген биз 500 миңден бир 20%-ын зорго тейлесек керек. Төрт линияны да толук тейлебейсиздер да, туурабы? 4 линияда да сиздерге жардамчылар бар, э? Жок, бар жок жерде бар. 4 линияда деле бар да. Общий 48 линиянын 4 линиясында биз отурабыз. Бирок жалгыз эмеспиз да. Ооба. Жардамчы бар. Жардамчы бар. Ошондо ошо канча автобусуңуздар жүрөт азыр мындай? Бүгүнкү күндө 18 бирдикке чейин, 14төн 18 бирдикке чейин даярдап атабыз. Сөзсүз бир 2-3 автобусту экини запас кармайбыз. Ремонт болот. Анан кебири ушундай бузулуп калат. Кебирде 5 автобус бир күндө бузулуп кирген дагы күндөр катталып атат. Троллейбустардан канча иштеп атат азыр? Троллейбустардан 26сы иштейт. 14 биринчи линияда, 12 экинчи линияда. Бул баягы 2017-жылдагы келгендер, троллейбус. Мунулар эскилери, берки жашыл жүргөндөр 2017-де келген троллейбустар. Ошол жаңалардан канчасы иштеп атат азыр? Бар жок. Бардыгы. Бар жок. Берки эскилерден алган муну жети. Биз канчанчы жылкы болду? Бул 80 канчанчы жылкы болду? 86. Жок. 30 жылдык эмелер экен да, 30-35 жылдык, Азыр 31дик бар бизде. Мен ошону айтам да, эмнеге мындай эме кылыштын айласы жокпу? Мисалы 86-жылдан бери троллейбус иштеп атса. Муну алып келген орустун машиналары 5 жыл 6 жыл, Кытайдыкы деле 5 жыл 6 жыл иштеп атса. Демек троллейбус жакшы экен да анда. Эми бир проекттерди даярдап, буйруса адам эл көбөйтпайбы, биз шаар чоңоюп атпайбы. Негизинен эми троллейбусту иштетсек бизге мынандай выгодный. Троллейбустун баасы кымбат, тең эсе кымбат. Троллейбустун баасы мынол келгендер 130 миң евродон келген жаңылары. Анан биз бул линия тартуудагы бир чоң акчаны талап кылат. Буюрса биз бул боюнча иштейбиз. Себеби дегенде биздин шаар боюнча азыр ошондой бир колесовой жүргүзүп иштеткенге буюрса мүмкүнчүлүктөр бар. Биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз эми. Биринчи мүмкүнчүлүктө менимче ушул троллейбусту неме кылабыз го. Мен акыркы маалда экономикага кызыгып калдым да. Пайда менен зыянды мындай ылгап дегендей. Муну бир троллейбус бир жолу линияга чыгып, жанагы бир рейске канча чыгым кылат? Светти. Мен азыр инженерлер жок, так айта албайм. Биздин өзүбүздүн энергетик бар. Ал киши азыр линияда жүрөт. Бирок биз бүгүнкү күндө бир айда ушул 26 троллейбус чыгып турса, 12-14төн чыгып турса, биз бүгүнкү күндө 500 миңге чейин светке төлөйбүз. Светке акча төлөйбүз да. Эми ошону бөлсө мындай чыгат го. Бөлө койбойлубу азыр? Мына азыр ушу жерден эле мен өзүм эсептеп берейин мына. Мына Ош шаардык троллейбустар паркы бир күндө, бир айда 500 миң сом акчаны светке төлөйт экен. Муну бөлөбүз 30 күнгө дейли орточо эми. Ошондо күнүнө 16 миң сомдон төлөйт экен. Ошондо 16 миң сомду канча машина чыгат дедиңиз? 14 машина. Ошондо 26. Бөлөбүз 26 машинага, 26 автобуска. Мен ону энергетиктен так маалымат кылалым. Күнүнө 641 сомдон жейт экен. Бир күнүнө. Үнөмдүү экен да. Бирок бир күндө ошол троллейбус канча сом акча көтөрүп келет? Эми ар кандай. Мисалы үчүн троллейбустар, экинчи линиядагы троллейбустардын бир каттамы планы 400 сом. Себеби дегенде бул жакта поток аз. 400 сомго чыгардык да эми. 200 сомдон баштап адамдын көбөйтүшүнө карап хронометраж кылып бүгүнкү күндө 400 сом, эгер 7 рейс каттаса 400 сомдон көбөйтүп койсо, муну биринчи линиядагылар 600 сом. Кече жакында дагы 50 сомдон коштук, 650 сомдон
биринчи линия алып келет. Бар жогу 7 рейстен Бирок ал акча эгер бузулбаса. Бирок ал бузулбаса башка болгон. Бирок бузулбай койбойт да, машина бузулат, андан сырткары тейлеш керек, кызматкерлер иштейт, ошолордун баарын кошкондо. Мисалы, азыркы киреше менен эсептесеңиздер. Бир 20 жыл, канча жылда бир машина, бир жаңы автобус сатып алса болот, же канча жылда бир троллейбус сатып алса болот. 20 жылда же 30 жылда бирөө алса болобу? Жок. Жок дегенде. Жок, эми муну азыр мынтип эсептеп айтып коюш кыйын. Анан 20 жыл, 30 жылда ушинтип иштеп бир автобус деген менимче көп убакыт болуп кетет. Анчалык. Негизи сиздер өзүңүздөрдүн дараметиңиздер менен автобус сатып алганга күч жетеби же эмеде жардам керекпи? Транспорттук тейлөө бүгүнкү күндө бар жок жерде дүйнөдө бул дотацияда турат. Бар жок өнүккөн мамлекеттерде деле, өнүкпөгөн мамлекеттерде деле ошол субсидия алат. Ошондуктан автобустарда, троллейбустарды жана дагы көрдүңүздөр. Мен эгер шаарда ушундай неме болуп турса, троллейбустун линиянын көбөйткөнгө мен өзүм жеке жаран катары, Кыргызстан жаран катары мен кызыктармын. Бирок эсептеп көрдүңүздөрбү? Ошол 1 километр линия куруш үчүн бүгүнкү күндө эсептелип атат. Мен эми билесиздер, 2,5 ай болду келгениме. Биз именно ушундай кылсак кандай болот? Ошо долбоору канчага, проектти канчага даярдайт. Анан биз өзүбүздүн күчүбүз менен же жергиликтүү бюджеттин күчү менен ашырып ала алабызбы, же хотя бы линияны тарта алабызбы, линияны тартып алгандан кийин троллейбусту каяктан алабыз дегендей эме болуп атат. Бирок болжолдуу баасы канча болот экен 1 километр? Азыр чыга элек. Болжолдуу баасы дагы 10 миллион, 20 миллион. Жок, азыр мына так цифрасын айта албайм, балдар иштешип атат. Таштанды экен эми. Жок, эми аны биздин жогору жактагы специалисттерибиз бар. Ошолор аркылуу чогуу чечебиз, кандай металлонго кетеби, кандай жол менен специально болот. Ошол боюнча өзүнчө комиссия түзүлөт. Комиссиянын чечими менен гана аткарылат. Жок, эми муну мындай кармап отура бериштин эмне кереги бар дейм да. Булардын азыр неси бузулган өзү? Негизи ошо моторунан башка жери бузула турган жери жок экен го өзү. Эми булардын мындай алганда мотор менен коробкасы экен да, туурабы? бүт салондору чирип бүткөн. Өзүнүн срокторун аткарып бүттү. Салондор баардыгы жараксыз. Андан тышкары буларды кайра восстановить этиш, мындайча айтканда, кайра калыбына келтириш өтө оор акчаны талап кылат. Андай акча бизде негизинен жетишсиз. Моторлору баардыгы изнашивать этилип, уже ремонт кылууга жараксыз деп табылган. Мына кыймылдаткычы. Ошондуктан буларды биз кайрадан восстановить этиш өтө кыйын болду. Только замен, агрегат моторго замен гана болушу мүмкүн. Алар агрегат моторлор өтө кымбат турушат. Ушундай азыр ясендерден канча отурат азыр? Азыр бизде 52 бирдикте ошол биз жазып представление кылып жөнөтүп атабыз, даярдадык, документтерин даярдап койдук. Эми жөнөтсөк ал жактан кандай чечим чыгат, азырынча чечим чыга элек. Мунун ичинен жанагы бир кыйласы жанагы өрттөнүп дагы кеткен, жанагы темери. Булардын бир кыйласы 2010-да өрттөндү эле. 2010-жылы жанагы койгалы убакыттарда ош окуясында өрттөлүп кеткен 6 бирдик. Ал 6 бирдиктер мен келгенден бери, мен кайрадан жумушка келгенден бери көрбөй атам. Значит, списать болгонбу, эмне болгонун билбейм азыр. Мына жерде жокпу азыр алар? Булар көрүнбөйт, жок. Азыр биз Оштогу ушу троллейбус паркын көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Бул жерде азыр мунун ондогон жанагы бир 50ден ашык машина ушинтип бузулуп жатат. Булар ошол арасында троллейбус, баягы Кытайдын ясиндери бар. Ошол Ош шаарын болгону 60-65 гана автобус тейлейт экен. Анын ичинен айрым жанагы троллейбустар бар. Троллейбустар болгон менен алардын баардыгын бирдей линияга да чыгара албайбыз дейт. Себеби аны подстанциялар көтөрө албайт дейт. Кыскасы абалыбыз ушундай, туугандар.
бизге жаңы линиялар ачылыш керек экен. Монолордун барын бар жогун жок кылыш керек экен. Кечегиндей бизде сатып алууларда шопурдун жанагы пикирин, шопурдун оюн сурап, бул кандай машинаны алалы, кандай автобус жакшы деп сураган эч ким болбойт экен. Андан сырткары биздикилер өзү негизи бир ошол автобустарды, троллейбустарды сатып алып атканда бир дүйнөлүк бир рейтингтерди карап сатып алыш керек беле, же ким арзаныраак берем деп, же ким пара берсе ошонукун алабы. Кыскасы ошол мына Ясиндер болгону мына Кытайдын автобустары. Ошо 6-7 жыл кызмат кылыптыр. Орустун автобустары дагы ошол 6-7 жылга келип, уже алар дагы бузулуп баштаптыр. Алардын майды дагы көбөйчөт экен. Кыскасы ушинтип жашап атабыз туугандар. Бар болуңуздар.